Данияр Жолдошевич, туура экономика, мамлекетте экономика саясатын бүгүнкү кандай акыбалда экономика жүрүшүнө сиз жооп бересиз. Сиз бардыгын баягы мындай защищать этип, жакшынакай кармайсыз да, бирокчу ар бир өзүнүн министрликтинчи өзүнүн функционалдык туурабы обязанносттары бар да. Ошонго жараша бардыгы өзүнүн функционалдык милдетин аткарыш керек. Туура айтып атасыз, экономиканын көтөрүлүшү акчадан, ылдыйга түшүүсү да акчадан, туурабы? Канчалык сизге акча көп келсе, ошончолук сизге жакшы. Бирок мына агенттикти түзүп атканда эсиңизде болсо, мен 4 жыл жүрдүм ушу агенттикти өзүнчө кылайлы депчи. Инвесторлор түзмө-түз иштесин депчи. Мен экономиканын астында болчу. Эптеп 22 жылы түздүк мунучу. Туура багыт. Президенттин алдында түздүк. Силердин мана макамыңардагы улуттук президенттин алдындагы туурабы? Мына окуп берейинчи. Кыргыз Республикасында инвестициялык саясатты ишке ашыруу жана инвестицияларды тартуу боюнча. Туурабы агенттик? Туура. Бүткүл министрликтер менен иштеш, эмне долбоорлор бар, ошонун бардыгын бүт дүйнө жүзүнө алып чыгыш, бул силердин саясатыңар. Мына Данияр Жолдошев азыр өзү да уялып атат айтканданчы. Куршевелди айтсак, бюджет, дагы бир долбоорду айтсак, фонддор, силер эмне иш кылып атасыңар? Канча долбооруңар бар бүгүн ушу дүйнө жүзүнө силер презентация кылган? Жооп бербей эле коюң, мен уктум бардыгын. Жооп бербей эле коюң, эмне кыласың жооп бер. Мана кайсы жерге барбасын? Урматтуу президентибиз, урматтуу Акылбек Исимбекович силерди жетелеп жүрөт. Эмне силер алардын помощнигисиңерби? Силерди жетелеп атканын бир эле себеби бар. Силерди ушу тааныштырып, өкмөт болобу, бизнесмендер менен болобу, ошо силер иштегиле алар менен депчи. Мана бизнес форумду силер бир бизнес форум өткөздүңөрбү? Качан болбосо Министерство экономики дагы бир жолу өткөзүп жүрөт. Канча бизнес форум өткөздүңөр? Кайсы мамлекеттерде? Маалымат берип уруксатпы? Жылдын башынан баштап 14 иш-чара өткөзгөнбүз. Анын 12си Турцияда, Акылбек Исимбековичтин сапарынын алкагында, Казакстанда. Акылбек Исимбековичти кошпогула, силер өзүңөр бизнес менен өткөзгөн форумдарды айткыла. Ошол алкагында биз ошону өткөзүп атабыз да. Анан ошол эле кезде Астанада, апрель майында бизнес форум өткөзгөнбүз. Ошол эле кезде Өзбекстанда бизнес форум өткөзгөнбүз президенттин иш сапары алкагында. Ошол эле кезде Италияда өткөзгөнбүз. Ошондой иш-чаралар көп. Ал жакшы, ошонго президент силерди жетелеп жүрөт да. Өзүңөр каердерге өткөзүп атасың? Малайзияда өткөздүңбү? Европада өткөздүңбү? Америкада өткөздүңбү? Эмне акта инвесторлор жокпу? Жок, биз негизи ошол жалпысынан планыбыз бар. Биз жанакы мамлекеттин башчысы барганда биз ошону камсыз кылып сүйлөгөндөн башканы кылбай атасыңар да. Өткүзгүлө, иштегиле, силерди атайын ушу мекемени түздү, иштесин депчи. Мына Данияр Жолдошев өзү айтып атат, канча акча көп келсе экономика ошончолук жакшы деп. Туура. Атайын силерге жардам берип атат өкмөтчү. Туура, өкмөттүн курамындасыңар силер дагы. Бирок өзүңөрдүн саясатыңар жүргүзүлө да. Анан ички инвесторлор кылган нерсени өзүңөргө сопровождаем деп отурасыңар. Туура, саясатындагы мына эми алып келебиз деп атасыңар мыйзамдарды. Качан алып келбейсиңер 2 жылдан бери? Бир мыйзам алып келдиңерби ушу? Инвестиция боюнча 2 жылдын ичинде. Жок, бул боюнча биз ошол жана эл аралык алдыңкы практикаларды эске алып, биз жана бир топ жумуш аткарганбыз. Анткени инвестицияны бүгүнкү заманбап шарттарына ылайыктуу кылайлы деп, анан өтө мобилдүү, өтө жеңил, өтө оңой. Анан ошол Кыргызстандын жалпы инвестициялык климатын жакшыртуу багыттап, биз ошол дайындап, бүт пакеттерди бүгүнкү күнү ошол Кудай буйрса жакын арада силер дайындап бүткөнчөктү силер жумуштан кетип каласыңар жакындачы. Жигиттер, мен силерди жөнүн айтып атам. Время, деньги. Аны бардыңар билесиңер. Ошончо эртерээк иштегиле бул багыттачы. Жакшырткыла, мана бардыгы жардам берели деп атабыз. Мана бүт депутаттар силерге туурабы?
Рахмат, жол биргеликте иштеп атабыз Бакыт Биринчи Үсенович. биздинчи сын пикирдичи туура багытта кабыл алсаңар, Туура. критиканы дагы туура багытта кабыл алгыла. Биз деле ушу силерге окшоп эле күйүп атабыз. Биз деле силерге окшоп инвестиция тарткыбыз келип атат. Силер аркылуу. Ушу экономикабыз өссүн деп атабыз. Силер критикага мындай жаман багытта кабыл албагыла, буну туура багытта кабыл алгыла. Туура эске алабыз аны. Макулбу? Рахмат. Иштегиле эртерээк. Иштегиле. О, Данияр Жолдошевду безилдетпейчи. Налог кечирет, налог деп эле жүрөт. Инвестиция көбүрөөк болсун, налогду да унутат эле бул киши. Туурабы, Данияр Жолдошевич? Туура, бирок жооп бербей эле коюңуз, Данияр Жолдошевич. Аракетиңизди жакшы көрүп атабыз. Мына өкмөт жакшы иштеп атат. Биз жок иштебей атат деген жерибиз жок. Бирок дагы бүт шартты түзүп берип атат, ай, урматтуу президентибизчи. Бүт шартты түзүп берип атабыз. Дагы эмне кылыш керек билбейм. Карабагыла, министрликти карабагыла, Акылбек Өсөнбековичти карабагыла, урматтуу президентибизди карабагыла, өзүңөр чыккыла дүйнө жүзүнө. Толтура, торгово-промышленный палатаны кошуп алгыла. Ошолордун алкагында бүт инвесторлор тартсаңар болот. Чыккыла да, анан президентти сопровождать этип, тиги Акылбек Өсөнбекович сопровождать этип жүрөсүңөр, жумуш болбойт да. Чыккыла эртерээк, макулбу? Жарайт, эске алабыз. Рахмат. Ошончо түзүлгөнсүңөр силерчи. Анан саясатты эртерээк алып келгиле бүт өзүңөрдүн мыйзамдарыңар. Аз калды. Жаңы жылга чейин киргизебиз Кудай буюрса. Фонддор боюнча мына маалыматты уктук бардыбыз. Фонддор силер да эми ишмердүүлүгүңөрдү күчөйткүлө. Макулбу? Каттуураак. Чында анча-мынча наразычылыктар бар. Тиги менен согласовать этиш керек экен, буну менен согласовать этиш керек экен деген сөз көп. Андан ушу алыс бололучу. Меники кабыл тилегеле. Анда дагы суроолор жокпу?